Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөлөт Таштанбек уулу айтып берем. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Шайлоо жакындап, Улан Примовдо уйку жок. Алай районунун кең байлыктарын кемирип байлык топтогон Примовдорду таанысаңыздар керек. Тагыраагы эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында жогорку кеңешке депутат болгон Бердибай Примов кийин ишкерликке ооп кеткен. Көмүр казып каржыга туйтунган Бердибай мырза баласы Улан Примовдо Ош шаардык кеңешке депутат. Шаардык кеңештин төрагасы, андан кийин 2015-жылы жогорку кеңештин депутаты кылды. Депутаттыктын дамын татып калган Улан Примов быйылкы шайлоонун камын көрүп, былтырдан бери жаны тынбай чапкалап жүрөт. Учурда Алай районунун алыска айылдарына чейин дарыгерлердин тобун жиберип, элдин ден соолугуна кам көргөн, элге күйүмдүү актердун образын жаратып жаткан учур. Ушул иш-аракетти мындан 2 жыл мурун уюштурса, чын эле элге жакын депутат экен деп алкоого алат элек. Шайлоону утурлай шаңыраңдап түрдүү трюктарды ойлоп тапкан Примовго баракелде. Экинчи жагынан караганда, Алай тоолорун казып байлык топтогон Улан Бердибаевич элдин байлыгынын 0,1% үлүшүн элге берип койсо, эч нерсе болбойт да, туурабы деп жазат Аргумент чекит KG сайты. СТПКнын келечек жолун таба албай карайлаган Абдрахманов. СТПК партиясынын жаңы лидери катары өзүн пиарлап жүрчү Сагынбек Абдрахманов деген неме бар эмеспи? СТПК партиясын басып алган баскынчы десек да жаңылышпайбыз. Ошол Абдрахманов жакында жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын бирине маек бериптир. Анда өзүнүн саясий максатын, алдыдагы пландарын ортого салып божураптыр. Жакында митингке чыгам деп опурулуптур. Ошол эле учурда жогорку кеңеште олтурган айым депутаттарды сындаптыр. Ал өз сөзүндө кой терисин жамынган СТПКнын депутаттары Марат Аманкулов, Бакыт Жетигенов, Төрөбай Зулпукаров, Аптандел Кулбараков жана башка депутаттар мыйзам чегинде Борбордук шайлоо комиссиясына мандаттарын тапшырыш керек деп боорду эзиптир чунак киши. Мандатты ал депутаттарга эл бергенин Сагынбек мырза билбейби? Же эмне Абдрахманов айтса эле СТПКнын депутаттары мандатын тапшырып салышы керекпи? Кичине акыл калчап ойлонбойсузбу Сагынбек мырза деп жазат Чындык чекит KG сайты. Тажик генералына Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынсын. Тажикстандагы Согдю облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Абдулла Навчувановдун Баткен аймагы боюнча айткан билдирүүсүнө байланыштуу аны Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынуу сунушталды. Бул тууралуу укук коргоочу Токтайым Үмүталиева билдирди. Биз митингке чыгып Тажикстандын президентине кайрылып генералды кызматтан алууну талап кылабыз. Ал чагымчылдыгы үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек. Биздин бийлик анын Кыргызстандын аймагына кирүүгө тыюу салышы керек деп билдирди Токтайым Үмүталиева. Согдю облусунун областтык ички иштер башкармалыгынын башчысы Абдулла Навчуванов кызматына киришкен алгачкы эле маалымат жыйынында Кыргызстандын Баткен облусу жайгашкан аймак Тажикстанга тиешелүү деген маанайдагы билдирүү жасаган. Буга байланыштуу өкмөттүн Баткен облусунун өкүлчүлүгү тажик генералы Навчувановдун айткандарын чектеш, кыргыз-тажик элинин ынтымагын бузуп, элди козотуу үчүн жасалган чагымчыл аракет деп баалады деп жазат Факты чекит KG сайты. Камчыбек Ташиев, Тажикстанга каттуу жооп беришибиз зарыл. Айта берип тил тешилди демекчи, бийлик ээлерине көптөн көп кайрылып суранып келдик. Чек ара маселесин чечүүдө чечкиндүүлүккө, айкындуулукка жана жергиликтүү элдин талабын эске алып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек экендигин. Мына эми Тажикстандын атайын бийлик өкүлү биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө шек келтирген сөздөрдү официалдуу жыйында билдирүү жасап отурат. Бул жоруктуу шылдың катары кабыл алышыбыз керек жана тиешелүү каттуу жоопту беришибиз зарыл. Жерге тал мургап Кыргызстандын айылдарын, жер аянттарын кайтарып алуу боюнча иш-аракеттерди баштайлы. Тажикстандын элчисин кайтарып жөнөтүш керек. Бардык байланыштарды токтотуу зарыл. Урматтуу президент, менин сунуштарымды эске алып, чечкиндүү кадамдарды таштаңыз. Кашык каныбыз калганча мамлекетибиз үчүн туруп беребиз. Элибиз мындан да опурталдуу кыйынчылыктарга чыдаган. Бирок мамлекетибиздин бүтүндүгүнө сырттан шек келтирүүгө жол бербей келген. Кыргызстаныбызды шылдыңдаган үчүн жооп берсин. Камчыбек Ташиевдин Facebook'тагы баракчасынан алынды. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Полковник Талант Ахматовго кылмыш иши козголдубу?
Бизге жеткен кабарды кылдаттык менен карап бир беткей болуп калбаш үчүн суроо маанайында жолдойлуу. Калыстык иретинде экинчи тараптын да пикирин угууга даярбыз. Иралды жооптуу мамлекеттик кызматкердин артынан шектүү сөздөр ээрчибеши керек. Ички иштер министрлигинин ички иликтөө башкармалыгынын начальниги Талант Акматов бир милиция кызматкеринен $2,5 акча алып, кызматтан жогорулатуу үчүн убада кылганбы? Бир канча ай алдап жүрүп аткарбай койгонбу? Акырында арыз жазылып, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталдыбы? Полковник Талант Акматовдун орун басары Конокбай Өскөнбаев шефинин ордун ээлөө үчүн ушул жагын таап чыктыбы? Аз күндө тергөө амалдары башталса, карманыбыздын тагдыры жарга асылабы? Дал ушул соболдорго ачык конкреттүү түрдө жооп болобу? Же ички иштер министрлигинин ирип атканы катардагы эле көрүнүшкө айланып калабы деп жазылат Арба Чекит KG сайтында. Нышановго Жумабековдун моюнчасы менен тобурчагы жакпай калдыбы? Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышановдун диалекттерди үйүңөрдөн сүйлөгүлө деген кеби коомчулукта талкуу жаратты. Туура ортолук адабий формага келтирилген тилде сүйлөө абзел. Бирок ансыз да саясаттын айынан уйдун бөйрөгүндөй бөлүнүп бараткан кыргызга ушул сөздүн айтылышы туура беле. Же депутат мырза тили чара диалект эмес, керек болсо башка элдин тилинен келген сөздөрдүн негизинде байып, жаңыланып турганын билбей төңдү. Болбосо бөтөлкө, жашик сыяктуу сөздөр биздин тилге ылайыкташкан орустун сөзү экени жалганбы? Депутат мырзадан кечирим сурап айтарыбыз, ар ким энесүтү менен алган тили менен сүйлөрү турган иш. Керек болсо мырзанын аты да ошол канаатташ элдин тили менен байланышып, Сайдулла болгонун унутпаса деген кеп. Же Сайдулла мырза диалект менен сүйлөөнү токтотууну трибунадан баштайлы деп, төрага даста Жумабековдун моюнча тобурчак деген сөздөрүн түз сындай албай, диалект темасын козгодуу деп жазат Факты Чекит KG сайты. Ат башыда митинг башталып, акимди эл укпай койду. Бүгүн 17 февралда Ат башы районунда логистикалык борбордун курулушун кытайлык компаниялар жүргүзүшүнө каршы митинг башталды. Бул тууралуу маалыматты жеринен кабарчыбыз билдирди. Аталган жыйынга келгендер Ат башыдагы логистикалык борбор курулганга каршы жана ушул тапка чейин өкмөт жергиликтүү тургундарга эч кандай расмий документ көрсөтө алган жок. Логистикалык борборго берилген 200 гектар жер айыл өкмөттүн балансына кайтарылып берилиши керек. Биз логистикалык борбордун курулушуна каршыбыз деп жергиликтүү тургундар президентке кайрылды. Тилекке каршы митингге катышкандар райондун акими Жакыпбек Субакожеевдин сөзүн уккан жок. Митингдин катышуучулары бири-бирин укпай кыйкырык ышкырык менен ызы-чуу салышты деп жазат Nazarnews Чекит KG сайты. Элди түндүк түштүк тепелгөн Сыдыман убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын кызматкерлери тарабынан расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу боюнча шектүүнү кармашты. Бул тууралуу Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын жаза кодекси 313 беренеси менен сотко чейинки өндүрүштүн алкагында шектүү катары 1997 жылы туулган Сыдыман аттуу жаран экендиги аныкталган. Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын кызматкерлери тарабынан рассалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу боюнча шектүү 1997 жылы туулган Сыдыман кармалып тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Андан соң Кыргыз Республикасынын жазык процесси кодексинин 98 беренесине ылайык Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп жазат Nazarnews Чекит KG сайты. Бул блогердин рассалык, этностук, улуттук, диний региондор ортосундагы кастыкты козоткан билдирүүлөрү социалдык баракчаларда катуу талкууланып, коомчулуктун наразычылыгын туудурган. Биз азыр ошол талкуулардын арасынан айрымдарын сиздерге тартуулайлы. Ириген ооздон чириген сөз чыгат. Алла жүрөгүңө бекем ыйман толтуруп туура жолго салсын. Ушундай кара кумалактардан сактасын эли журтубузду. Сыдыман, акылың жок экен. Экинчи интернетке чыкпачы. Аллах жазаңды берсин. Тажатты ушул бала орусчасы менен жок болуп кетсинчи. Өзүң бөлүнүп жатасың. Бир чара көрүп бир нерсе кылсынчы ушул балага. Ал эми 7 каналдын кабарчысы даярдаган Кыргызстанда окуп жаткан өзбекстандык студенттер массалык түрдө мекенине жөнөй башташты аталышындагы материал Facebook баракчабызда талкууга түштү. Аталган материалды көрүп, ага карата жазылган сын пикирлер менен таанышыңыздар.
Оштогу Өзбекстандан келген студенттер массалык түрдө мекенине жөнөй башташты. Анткени коңшу өлкөнүн билим берүү министрлиги чет жактарда, анын ичинде өзгөчө биздин өлкөдө жана Тажикстанда, Казакстанда окуган студенттерди мекенине акысыз жана кошумча сынаксыз кайтарып алуу буйругун чыгарган. Ош шаарындагы эң көп өзбекстандык студенттер окуган медициналык факультетинин жетекчилигине бул кабар чак түштө түшкөн чагылгандай эле болгон. Анткени деканаттын алдында кагаз документтерин алуу үчүн кезекке турган жүздөгөн студенттерди көрүүгө болот. Өздерінің жобасы тұрады. Бирок эми бул жобого карабастан алардын ички буйругу чыккан экен. Ошол буйругу менен алар кетип атат. Бул жерде айта коюучу, баса белгилей кетүүчү дагы бир нерсе, булардын арасында канчасы ал жакка барып окууга жайгашат, канчасы кайтып келет, аны азыр бизге белгисиз. Өзбекстан бийлиги эмне себептен мындай кадамга барганы белгисиз. Азырынча экинчи тараптан расмий билдирүү келип түшө элек. Мекенине кайтууда биринчи курстун студенттерине көйгөй жаралууда. Анткени алар окуу жылынын экинчи жарымында 90 000 сом окуу акысын эки өлкөгө тең төлөп калышы мүмкүн болуп турат. To'lasanglar pechat bosib beramiz. Төлөсөңөр мөр басып беребиз деп жатышат. Негизи төлөшүү шартпы же шарт эмеспи билбей жатабыз. Bu gapmi? Первокурсников, я думаю. Биринчи курстарды контрактты төлөөгө мажбурлап жатыптыр. Экинчи семестрде окуган жок да, эмне үчүн төлөшөт? А мен 4-чү курсмун. Мен төлөгөн жокмун. Не заставляют, я 4-й курс. Загаз 15-гече кабыл болот. 15 февралга чейин кетишибиз керек болчу. А бизге мөр басып берелек. Жетишебизби деп турам. Жетишибиз керек да Өзбекстан. Мынага болмасам башкалар Эмнеге анда башында башкалар мөр бастырып кетишти? Болгону анда массалык которулуу жөнүндө кабар жок эле. Эмнеге бизге төлөгүлө деп жатат? Алар деле 55% гана контракт төлөшкөн болчу. кетти Өзбекстанга хужатына. Коңшу өлкөдөн келген студенттердин көпчүлүгү жагдайды ачык айтуудан баш тартышты. Бирок камерасыз шартта сүйлөгөн Шахрух Өзбекстанда медициналык институтка 10 жыл аракет кылып өтө албай калгам дейт. Кыргызстанда биринчи курсту аяктап, өз мекениндеги окуу жайларга которулуу бир топ жеңил болооруна ишенип келген. Которулуу сынагынан жыгылып калса $4-5 миң каражаты кетмек. Мындан улам ал окубаса да 90 000 контракт төлөөгө макул. Былтыр которулгандар сынак тапшыргандар жыгылып калганда $4-5 миң берип эптешкен. Азыр сынак жок болуп жатпайбы? Жакшы мүмкүнчүлүк да. $4 миң, $5 миң менен перевод кылды дейбилер. Коңшу Өзбекстандан студенттер чек ара толук ачылгандан кийин, тактап айтканда, быйылкы окуу жылынан баштап келе башташкан. Негизинен Ош, Жалал-Абад областарындагы медициналык окуу жайларга тапшырышкан. Ош мамлекеттик университетинин медициналык факультетинде 1,5 миңден ашык студенттер бар. Алардын 1200-ü биринчи курстар. ОГИПиде 2 миңге чукул. Оштууда 2,5 миң. Кыргыз-Өзбек университетинде 1000ге чукул. Ал эми Жалал-Абадтагы эки университетте биригип 3 миңден ашуун өзбекстандык студенттер билим алып жатышкан. Учурда бардык окуу жайларда массалык түрдө которулуу кагаздары чогултула баштаган. Айрым эксперттердин баамында акыркы жылдары өлкөдө медициналык билимди экспорттоо көбөйгөнү байкалат. Бул жагдайда Кыргызстан чет өлкөлүк студенттерди тирүү инвестор катары пайдаланып калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгону менен аны жетишерлик колдон албады. Анткени билим сапатынын алсыздыгы окуу жайлардагы шарт абалдар азыркыдай массалык которулуп кетүүлөргө себепчи болууда дешет. Атабыздан алган Пакистан, Индиялыктарды толтуруп алып келип алдык. Шаарды көрсөңүз жайнап жүрөт. Квартиралар жашап атат. Албетте алар келгенде контракттан тышкарыдагы жашоо шартына квартплат төлөшөт, тамак ичип атышат, жатаканаларга төнөйт дегендей. Ал биздин өлкөгө акча калат. Бирок биздин өлкөнүн коопсуздук маселеси да бар да. Эгерде өзүбүздүн жарандарыбызга сапаттуу билим бере албастан, өзүбүздүн жарандарга жакшы шарт түзүп бере албастан, чет өлкөлүктөрдү эл аралык деңгээлде укмуш даярдабыз деген бул абсурд. Кыргызстанда чет өлкөдөн келип медициналык факультетте окуган студенттер жылына 90 000 сом акы төлөшөт. Коңшу өлкөдө деле медициналык билимдин 1 жылдык баасы 98 000 сомду түзөт. Өзбекстандык студенттердин айтымында коңшу өлкө жетекчилигинин мындай кадамга баруусуна ата-энелердин көп кайрылуулар түшкөнү себеп болгон. Алар балдары чет жакта жүрүп билим албай, өз өлкөсүндө билим алуусун суранышкан. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7 канал, Ош шаары. Өзбекстандын мындай кадамга барганы айдан ачык эле белгилүү болуп эле турат. Биринчиден, өз мамлекетин 30 жылдан бери жыргатпаган. Биздин студенттерди жыргатып окутуп билим бермек беле деп теңине албагандыгы бул. Ошондуктан бир аз ойлонсоңор болмок. Акыркы жылдары Кыргызстанды коңшу өлкөлөр теңине албай калды го. Массалык түрдө кетсе Кудай жалгасын. Бир күнү Кытайлардан массалык түрдө чийип кетер күн кайда экен? Акча алып окуткан паракорлорго эле оор болбосо, бизге карапайым элге эмне? Жакшы эле болуптур. Антпесе контракттарын өтө эле айга чейин көтөрүп жиберишти эле.
Бүгін сіздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7 каналдын YouTube'тагы, Facebook'тагы жана Instagram'дагы баракчаларына да кошулууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.